Коронавирус жуктуруп алгандар аныкталган Сузак районунун айылдарындагы көчөлөр жана үйлөр бүгүн дезинфекцияланды. Бул иштерди санитардык эпидемиологиялык станция менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жасоодо. Аларды өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев көзөмөлдөп жатат. Дезинфекцияга колдонулган каражат адамдар менен мал үчүн зыянсыз экени белгиленди. Ошондой эле коркунучтуу илдет табылган 3 жаранын абалы канааттандырарлык. Ал эми Баткен облусунда карантинге алынган 8 кишинин анализинен коронавирус табылган жок. Мындан сырткары Нарын, Талас жана Ысык Көл облусунун аймагында карантинге алынган жарандардын баарынын анализи таза чыкканы кабарланды. Деген негизи бүгүнкү күндө 2 жолу анализ алып атабыз. Жана категориялар болуп аэропорттун өткөндө же болбосо обсервация турганда при входе деп коебуз, жана келгенде алабыз. Анда текшеребиз, андан кийин при выписка деп жана 12-13 күнү да алып туруп, анан ачеда аттестатный болгондон гана чыгарабыз да. А бул контактныйлардын азыр как бы при выходе баардыгын алды, пока аттестатный бул жакшы нерсе. Анан мунун баарын азыр жаткыздык. Обсервацияда может даже 1 эмес 2-3 жолу да алышыбыз мүмкүн по состоянию. Анан баарын жазап тастыктагандан кийин дагы партнабление турат булар. Бүгүн Жалал-Абадка коронавирус жуктурууга шектелген учурду аныктоо үчүн 2 мобилдүү лаборатория жиберилди. Маалыматка караганда мобилдүү лаборатория коронавирус жуктурууга шектелген учурду аныктоо, жергиликтүү тургундарды тиешелүү анализдерден өткөрүү ишин жүргүзөт. Жалал-Абад областынын губернатору өзүнүн деңгээлинде чрезвычайный эме деп ситуация деп ошол район боюнча иштерди алып барып атышат. Ал жерде биздин саламат сактоо кызматкерлер де өзлөрүнүн санитардык эпидемиологиялык иштерин баары күчөтүүдө. Андан тышкары ошол келген адамдардын негизи жана 3 киши кандай кишилер менен жолугушкан, контактный лицо деген баарын аныкталып, ошолор менен көзөмөл кылып ишти алып барып жатышат. Өлкөнүн аймагында бет капка болгон таңкыстыкты жоюу максатында 630 000 медициналык бет кап аймактарга жеткирилген. Алардын баасы 10 сомдон ашпашы керек. Бир адамга 5 даанадан ашык берилбейт. Өлкөдөгү жергиликтүү цехтерде бет кап тигүүгө киришти. Буга чейин Ошто Дастан ишканасынын тигүү цехинде бет каптар тигиле баштаганын кабарланган. Ушул эле ишкананын Оокаттагы филиалы да иштеп жатат. Андан тышкары Ош шаарында улуттук кийимдерди тигүү менен алектенген Мурас тигүү фабрикасы да бет кап чыгара баштады. Бүгүндөн баштап бул бет каптар бул жактагы Бишкектеги фарм компаниялар менен келишимдерди түзүп, биринчи партияларын таратып башташ керек. Менин оюмча толук кандуу эртеңки күндөн баштап мындай туруктуу аптекаларга бул бет каптар коюлуп баштайт. Вот, кроме этого, сегодня с понедельника начал работать наш местное производство. Дүйшөмбү күндөн баштап аймактагы жергиликтүү цехтер бет кап тигүүнү баштаган. Ошол эле учурда компаниялардын бири менен келишим түзүп, 500 000 бет кап үчүн келишим түзүлгөн. Ал эми Ош шаарында бет кап өндүргөн ишканаларыбыз иштеп жатат. Алар бир гана түштүк аймагын эмес, республика боюнча бет капка болгон таңкычтыкты жоюуда аракет жасап жатат. Мындай кадамдар менен биз өлкөнүн бардык жарандарын бет кап менен камсыз кылуунун аракетин көрүп жатабыз. Выпускает многоразовые маски. Билим берүү министрлиги өлкөдөгү абалга байланыштуу мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин ишин токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды. Эртең 20 марттан тартып Кыргызстандагы бардык бала бакчалар жабылат. Буга чейин жогорку окуу жайлар жана мектептер 3 жумага карантинге жабылган болчу. Эртеңден баштап бардык бакчаларда дезинфекциялоо иштери жүргүзүлөт. Бул дагы ошол кайсы мөөнөткө экени эми буйрукта билинет, ого чейин бакчалардын бар жогу жабылат. Ошто 40 бала бакча бар. Мамлекеттик 25, азыр 26 болуп калды. Жеке менчик бала бакча бар, бардыгы менчик түрүнө карабастан жабылат. Ошондой эле бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирустун жаңы учуру катталган жок. Өлкөдө абал туруктуу. Ал эми аба каттамдарында чет өлкөдөн келген жарандар тыкыр көзөмөлгө алынууда. Ошондой эле өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жалган маалыматтарды тараткандарга карата катуу чара көрүлөрүн эскертти. Гүлнур Арапбай кызы, Элеман Акбаев, жаңылыктар.